Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде музыка сабагы 6 класс, 1-чейрек, 8-сабак. Бүгүнкү сабактын темасы камералык ырчы Дарика Жалгасынова. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен камералык жана опералык ырчы Дарика Жалгасынованын өмүрү жана чыгармачылык жолу менен таанышабыз жана анын аткарган чыгармаларынан угабыз. Камералык ырчы Дарика Жалгасынова. Дарика Жалгасынова 1941-жылы Кара Бура районундагы Чолпонбай айылында туулган. Ал камералык ырчы. 1966-жылы Петр Ильич Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясынын вокалдык факультетин бүткөн. 1966-78-жылдары Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрында солистка. 1978-жылы Асанган Жумакматов атындагы симфониялык оркестрге солист болгон. Театрды түптөгөн Бүбүсара Бишеналиева, Сайра Кийизбаева сыяктуу улуу ырчылар менен Абдулас Малдыбаев, Асанган Жумакматов, Насыр Давлесов, Калый Молдобасанов сыяктуу композиторлор менен бирге сахнада ырдап такшалган. Анын аткарган партиялары үнүнүн угумдуулугу, сезимге жагымдуулугу менен айырмаланып турган. Классикалык жана улуттук операларда аткарган партиялары: Владимир Фере, Владимир Власов, Абдулас Малдыбаевтердин Айчүрөк, Манас, Ажыл ордуна, Алтын кыз операларында Калыймандын, Канайымдын, Зулайканын, Чынардын, ал эми Насыр Давлесовдун Аста Секин колуктуу операсында Зияданын, Гажибековдун Ашын Малалан операсында Гүлчехранын, Асиянын, Бизенин Кармен операсында Микаэланын жана башка операларда ар түрдүү партияларды аткарган. Кыргыз Республикасынын эл артисти, опера ырчысы, камералык ырчы Дарика Жалгасынова жалпысынан искусствого 45 жыл кызмат кылган. Дарика Жалгасынова опера ырчысы гана эмес, акын катары да белгилүү. Баш аягы 5 китеп жаратып, акыркы жазган китеби театр өнөрүнүн устаттары тууралуу 600 беттүү көлөмдүү чыгарма. Ал «Триумф жана трагедия» деп аталат. Ал китебинде 20-кылымда опера жана балет театрында, улуттук филармонияда, Кыргыз драма театрында эмгектенген улуу инсандар жөнүндө баяндалган. Дарика Жалгасынова кыргыз композиторлордун ырларын, романстарын, элдик обончулардын жана башка улуттардын ырларын аткарган. Швеция, Венгрия, Япония, Монголия, Исландия жана башка өлкөлөрдө гастролдо болгон. Ал жалпысынан 500-гө жакын ыр, романс, вокалдык чыгармаларды чебер аткаруучу катары белгилүү. Талыкпаган эмгегинин натыйжасында 1973-жылы СССРдин эмгек сиңирген артисти, 1983-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти, ошондой эле 2016-жылы Манас ордени менен сыйланган. Урматтуу окуучулар, азыр биз силер менен Дарика Жалгасынованын аткаруусундагы Албырып шаттык жүзүңдө аттуу чыгарманы угабыз. Албырып шаттык жүзүндө. Alбырып шаттык жүзүңдө, шажытпай турган кезиңде.
Урматтуу окуучулар, анда эмесе биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта кыргыз опера ырчысы, камералык ырчы Дарика Жалгасынованын өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштык. Ошондой эле композитор Насыр Давлетовдун Кыргыз жери чыгармасын уктук. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн Насыр Давлетовдун Кыргыз жери чыгармасын жаттайсыңар. Кийинки сабакта мага айтып бересиңер. Ошондой эле маалымат булактарынан Дарика Жалгасынова жөнүндө окуп келесиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.